Маарекенин Кыргыз улуттук университетинде өткөнү да жөн жерден эмес. 50 жыл мурда университеттин журналистика факультетин ийгиликтүү аяктап, алгачкы эмгек жолун дал ушул куттуу университеттин комсомол комитетинин катчысынын орун басарлыгынан баштаган. Абдыкадыр Султанбаев көп жылдан бери окуу жай менен тыгыз кызматташып келет. Bir нече жолу мамлекеттик экзамендик комиссиянын төрагасы болгон. Студенттерге жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча дарс окуп, семинар, жыйындарды өткөргөн. Бүгүн 70 жаш маарекесине карата уюштурулган иш-чарада университеттин ардактуу профессору жогорку наам ыйгарылды. Иш-чаранын жүрүшүндө Абдыкадыр Султанбаев учурдун маанилүү маселелери, журналисттик иштин жоопкерчилиги, сөз жана басма сөз эркиндиги боюнча өзүнүн көз карашы, ойлорун камтыган баяндама жасап, жогорку даражалуу наамды ыйгарган жогорку окуу жайдын эмгек жамаатына, илимий кеңешине ыраазычылыгын билдирди. Туз насип экен, мынакей бүгүн ошол өзүм канат күйлөп чыккан алгачкы эмгек жолун башталган университеттин ардактуу профессору наам алышы мен үчүн өтө сыймыктуу көрүнүш. Ошон үчүн Төлөбек Абылович сизге улуттук университеттин илимий кеңешине дагы бир жолу терең ыраазычылыгымды билдиремин. Себеби дегенде бул куттуу окуу жайында Кыргызстандын миңдеген көптөгөн инсандары окуп билим алышкан. Талыкпаган эмгеги, жигердүү иши жана демилгелүү сунуштары менен айырмаланган Абдыкадыр Султанбаев бир катар мамлекеттик жана коомдук жумуштардын башатында турду. Султанбаевдин кыргыз журналистикасына кошкон салымы зор. Учурда да журналисттер союзунун төрагасы катары ишин татыктуу улантып келет. Көп жылдар бою жогорку кеңеште иштеп, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө ополтоодо эмгек жасады. Абдыганы Эркебаев, Алтай Бөрүбаев өңдүү белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер баш болгон окумуштуулар, жазуучу, журналисттер, кесиптештери менен университеттин эмгек жамааты Абдыкадыр Султанбаевдин кутман курак 70 жашын куттуктап, анын журналистикадагы, коомдук иштердеги жигердүү кызматын белгилеп өтүштү. Жогорку кеңеште көп жыл, 20 жылча иштеп, атыгыл аппарат башчысы болду. Демек Абдыкадыр биздин элибиз үчүн көп кырдуу, көп жактуу коомдук турмуштун бар тарабына өзүн адилдик менен кызмат кылып, элиме эмгегин тийседеген адамдардын бири. Анын колуна калем алган кайраткер болгондон кийин жаза да билет, китептер да чыгарат. Эгемендүү журналистикада Абдыкадырдын эмгеги зор деп айтсак болот. Анткени ал ошол учурдагы басма сөз мыйзамын кабыл алды. Ошол учурда маселен эгемендүү Кыргызстандын бүтүндөй бардык чөйрөлөрүндө жаңылануу болуп атканда, ушул улуттук журналисттер союзунун башында турду. Ал башка республикалардын журналисттер союзу менен байланышты күчөттү. Ал жак менен абдан тыгыз байланышта иштеди да. Иш-чаранын алкагында Абдыкадыр Султанбаевдин көп жылдык публицист журналисттик ишинин үзүрү болгон Өткөндөн элестер китебинин бет ачары болду. Китепке автордун очерк макалалары, публицистикалары, маектери жана замандаштарынын макалалары топтолгон. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.